Көмірді алып атабыз, 3 сомда маратсы, рахмат, мындан бирок эмне дейбиз? Чынбы? Элдин момда болуп атканда, жашоо кыйын болуп атканда ошо жардам берген баарысына рахмат. Кимдин колдон келип атса ошого рахмат. Кыргызстанда суук түшүп, энергетикалык каатчылык күч алган. Көмүр кескен кымбаттап, айрым жерлерде тоннасы 10 000 сомдон ашкан. Мындан улам президент Садыр Жапаров Бишкекте кара кеченин көмүрү 3 000 сомдон болоорун айтып, сатуу жагына көзөмөл болоорун билдирген. Өлкө башчынын тапшырмасы аткарылып, кара отун сатылган жерлерде uzun кезек көбөйгөн. Учурда да борбор калаада көмүр алууга болгон суроо талап жогору. Ушунча көмүрдү элдерге арзандатып бергенине Садыр Нуркожоевго рахмат айтабыз. Элдерди кыйнабай мынантип жамгыр болсо мына балдарга берип аткан балдарга да рахмат айтабыз. Эң сонун мурун 6 000 7 000ден алып атышкан, азыр мындай жакшы өчүрт менен берип атат айланып. Рахмат айтам. Президент сизге рахмат. Мынакей кыштын абасында жакшы кылды. Жаш балалуу балдарга өтө жакшы болду. Арзандатылган баадагы көмүр Бишкектен тышкары башка аймактарга да жеткириле баштады. Алсак апта башынан тартып, Ош облусунда көмүрдүн тоннасы 3 000 сомдон сатылууда. Көмүр Өзгөн районунун 15 жаш айылындагы кенден ташылат. Президенттин Оштогу өкүлчүлүгүнүн маалыматында арзандатылган көмүр ар бир райондо буга чейин уюштурулган социалдык базаларда сатылууда. Жалал-Абад облусунун Сузак, Базаркоргон жана Тогуз-Туроо райондорунда атайын арзандатылган баадагы көмүр жеткирилди. Биз азыр Сузак районундагы атайын уюштурулган кампада турабыз. Бул жерде тургундар 3,5 000 сомдон 4 000 сомго чейинки баадан көмүр алышууда. Мындай жеңилдиктеги көмүр Жалал-Абад облусунун бир нече район шаарларына да жетти. Алсак Сузак районунун 3 айыл аймагында элге арзандатылган баада көмүр сатыла баштады. Анын бири Барп айыл өкмөтүндө уюштурулган. Көмүрдү бардык эле жарандар сатып ала албайт. Тагыраагы аз камсыз болгон гана үй бүлөлөргө сатылууда. Мындан кабардар тургундар таң эртеден тартып айылдын булуң бурчунан келе башташкан. Ооба да базар базардан арзан. Базарда 6,5 сом ушундай. Бул жерде 4 сомдон берип атат. Рахмат жардам берген. Канча аламын деп бердиңиз? Азырбы? Азыр эми 700 килодан 500-700 килодан берген алабыз. Дээрлик бардык аймактарда көмүр казылуучу карьерлер жайгашкан. Сузак аймагында да көмүр казылуучу Маркай участкасы бар. Ал жерден келген көмүрлөр базар баасында 7 000ден жогору сатылууда. Бирок аталган жайда иш токтоп, көмүр казуу алгылыктуу жүрбөй калганын айтышат. Ага себеп жолдун начардыгы. Эң оболу өлкө башчынын жогорудагы тапшырмасы карьерге барчу жолду да оңдотууга негиз болду. Калкка арзан көмүр жеткирүү максатында жергиликтүү бийлик ал жолду оңдотуп жатканын айтышат. Демек, мындай иштерди мамлекеттик деңгээлде колго алып, жалпы калкка арзан көмүр жеткирүүгө болот. Ана Маркай көмүрүнө акимдин демилгеси менен барып, ал жерде көмүр карьерлер токтоп, эч ким иштелбей калган экен, жолу начар болуп. Азыр жолдорун колубуздан келгенче оңдотуп, ошол жерден көмүрдү биз жолун оңдоп берип атабыз. Анан ошо көмүр карьерлер менен сүйлөшүп иштеттирип атабыз. Арзан көмүр алгандарга чектөө бар. Тагыраагы ар бир үй бүлө 700 килого чейин гана сатып алса болот. Учурда арзандатылган көмүрдүн тоннасы 3500 сомдон 4000 сомго чейин сатылууда. Сузак менен Базаркоргонго жергиликтүү Маркай жана Кумбел кендеринен казылган көмүр жеткирилген. Ал эми Тогуз-Туроого кара кече карьеринен жиберилди. Сузакка келген арзан көмүрлөргө суроо талап жогору. Андыктан айрым жерлеринде көмүр келген күнү эле сатылып бүткөнү кабарланды. Где-то бир 5 000 6 000дей үй бүлө бүгүнкү күндө ошол көмүргө муктаж, өтө муктаж болуп турат да. Эми 100 тонна, 200 тонна менен маселе чечилбейт. Биз дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүп, күнүнө 100 тоннадан алып келип турсак, бир жакшы шарт түзүлмөк да. Жалал-Абад шаарында да көмүрдүн тоннасы 4 000 сомдон сатыла баштады. Жергиликтүү бийлик аны калаадагы муниципалдык строй маркет курулуш базарынын короосуна түшүрүшкөн. Алгач аз эле көлөмдө Тагыраагы Ташкөмүр шаарынан 22 000 тонна алып келишкен. Мындагы көмүр базар баасынан 3 сомго арзан. Кала башчысы аны көмүрдүн сапатын, элдин суроо талабын билүү үчүн азыраак көлөмдө буйрутма бергенин айтат. Мында ар бир кардарга 1 тоннадан ашык көмүр сатылбайт. Президент өзүнүн тапшырмасы менен шаар бийлиги көмүр саткан ишкерлер менен сүйлөшүп, көмүрдүн качествосы кандай экендигин билиш үчүн биз бүгүн 1 машина эле түшүрдүк. Бүгүн дагы 2 машина келип түшөт. Биз 100 тонна, 200 тоннага чейин көмүрдү элибизге мындай көмүр менен камсыз кылуу планын коюп атабыз да.
Ал эми облустун башка аймактарында көмүрдүн баасы 7000 сомго чейин. Нокен, Аксы, Алабука жана Чаткал райондарына арзандатылган көмүр качан жеткирилери жөнүндө азырынча так маалымат жок. Бирок жеткирүү аракеттери колго алынган. Бүгүн Нокендин тургундары 7-каналга төмөндөгүдөй тасманы жөнөттү. Анда башка аймактарга салыштырмалуу Нокенде көмүр кымбаттыгын жана баасын көзөмөлдөгөн киши жоктугун билдирген. Мына Нокенде да мынакей жерде турат 230 мешогу. Аяк баягы тоннасы 6000ден айланып калат экен. Мына машиналарда. Ошону келип бир көзөмөлгө алып койсоңор. Бөлөчө да арзан болду. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өткөн жумада аймактарды 100% көмүр менен камсыздоого жергиликтүү бийлик башчыларына тапшырма берген. Мындан сырткары көмүрдүн бааларын көзөмөлдөөнү тапшырган. Бирок айрым аймактарда арзандатылган көмүр жөн гана кожо көрсүнгө болуп, сапатына нааразычылыктар бар. Кээ бир жерлерде бийликке жагынуунун амалын кылып, болор болбос гана отун жеткирилип жатканы да айтылууда. Жакын туугандарын көмүр кампы аштырып коюп, ошого алып келип түшүрүп берип 6-7 миң сомдон саттырдыңар. Ушуну көзөмөлгө ала алган жоксуз. Шунун бардыгы сиздин көзөмөлүңүздө болчу. Качан гана өзүм кийлигишмейин 3000ге түшкөн жок көмүр. Туурабы? Туп-туура. Ошондуктан сизди ишиңизди так өз убагында көзөмөлгө ала албай, ошо кызматкерлериңиздин коррупциялык моменттерин ошонткендигиңиз үчүн сизге дагы бүгүн сөгүш жарыялайбыз. Жыл башынан бери Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасында 3 жетекчи алмашты. Өлкө башчынын айтымында Бишкекке арзандатылган көмүрдү үзгүлтүксүз жеткирүү боюнча бардык шарттар түзүлгөн. Ага карабай кол алдындагы кызматкерлер коррупцияга жол беришкен. Бул үчүн кечээ энергетика министри Доскул Бекмурзаевке сөгүш жарыяланды. Мындан тышкары алгылыктуу иш алып барбагандыгы жана кызматтык милдеттерин талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын жетекчисинин орун басары Надырбек Бекжанов жана ишкананын коммерциялык башчысы Тимур Чокморов ээлеген кызматынан бошотулду. ББСР Орозалиева, Шарзат Экембердиев, 7-канал, Атайын жумалык үчүн.